Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан про бизнес телекөрсөтүүсү жана мен алып баруучусу Гүлзада Болотбекова. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер, баарыбызга белгилүү Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири жана Эко-резорт Кара Булак эс алуу жайынын негиздөөчүсү Эгембердиев Жумадыл Бердигулович. Саламатсызбы агай? Кош келипсиз. Рахмат. Саламатсызбы. Биринчиден сизге ыраазычылык билдиргим келип атат. Бүгүн алтындай убактыңызды бөлүп биздин студияга келгениңиз үчүн. Агай, эң биринчи маегибизди өзүңүз тууралуу баштасак, бала кезиңиз кайдан өткөн? Өзүңүз тууралуу айтып берсеңиз. Биз эми бала кез сөзү суу самырдык болобуз да. Биз Табалбай экөөбүз ушактан балалыгыбыз суу самырдан өткөн. Кызыл Ой деген айыл. Перевалдын ар жагында суу самырды өзү көбү билбейт. Биз тиги ортодогу негизи бул Кыргызстандын ортосу болуп эсептелет да картадан караганда. Бир жылы тиги нарынга огушат, бир жылы чүйгө огушат. Ошентип биз тияка эмес же бияка эмес ортодогу деген бул эсептелебиз да. Азыр Жалал Абадка карайбы? Жок, азыр Жалал Абадка эми Жалал Абадка огушат го. Азыр бул чүйгө карайбыз. Памфилов районуна. Анан ошактан өткөн балалык кезибиз суу самырдан. Тоолуу жер. Көкөмөрен деген суу агып өтөт, ошонун жээгинде тоолуу жер, түзөң жер жок деп койсок болот. Ошакта чоңойгонбуз. Климаты катуу. Климат эми кышында аябай суук, 40 градус суук. Ушундай жерде чоңойгонбуз. Агай, жашооңузда мотивацияны, күч демди эмнеден аласыз? Эми күч демди эми жашоо кызык да. Жакшы жашагың келет, бир нерселерди билгиң келет, үйрөнгүң келет, окугуң келет. Эртеңкини ойлойсуң, келечекти ойлойсуң. Ушу мотивациядан ошо да. Ошентип анан кийин адам өзгөрүлөт. Азыр эми коом өзгөрүлүп атпайбы? Адам деген эми кечекиси менен жүрө бербеш керек да. Кечекиси мурдаңкысы жашоосу менен эле. Эртең эмне болот? Бир жылдан кийин эмне болот? 5 жылдан кийин эмне болот? 10 жылдан кийин эмне болот деген максаттар болот. Ошонун негизинде адам анан өзгөрүлүп, кечеги күнгө жашай бербей, ушундай менен ошо да эң негизги максат. Келечекте эмне болом деген сөз. Мен билишимче спорт менен жакшы машыгасыз, Эмал деген жашоонун сапаты деп коебуз да. Ден соолуктун сапаты, ден соолук болуш үчүн адам деген физика деп коет, ден соолугун караш керек, басыш керек, жүгүрүш керек, физзарядка кылыш керек, тамакты тандап ич керек, жанагы диета деп коет го. Анан баягы столго койгонун баарын эле жей берсе ал болбойт ал. Ошон үчүн эмне жеш керек, эмне ич керек. Ошонун баарын талдаса анан кийин барып анан жанагы жашоонун сапаты жөнүндө кеп жүрүп атат да. Сапаттуу жашоо. Вот ошого жараша болот жашоонун сапаты. Ушу жашооңузду бир көз карашыңызды толугу менен өзгөрткөн окуялар болду беле? Эми толугу менен өзгөрткөн окуя биз Шорону 92-жылы баштабадыкпы. Анан мен азыр мынтип айтам, Шорону биз жараттык, Шоро бизди адам кылды. Мына ушу Шорону бутуна коем деп жүрүп, жашоонун баары өзгөрүлдү. Мен бүгүн ушундай адам болдум да. Ушу Шоро компаниясы негизделгенге чейинки, анан кийинки Жумадыл байке кандай айырмачылыгы бар? Аябай чоң да. Аябай чоң да. Биз тиги мен бул кайсы жылы келдим? 70-жылы келдим шаарга. Орусчаны билбейм. Айылдан өсүп эле баягы айылдан келген шаарга келип калдык да. Анан бир жерге келсең башка маданият. Айылда даже бизде мончо даже болгон эмес да. Табалбай байкем экөөбүз тиги чылапчанга түшүп эле 10 класс бүткүнчө үйдө чылапчанга эле түшүп алчубуз. Анан шаарга келсек, шаарда мончо деген бар экен.
Монча дегенди көргөндөн таң калганбыз. Сонун жер калып жашоо биякта турбайбы депчи. Ошентип анан цивилизацияга келип калдык да. Ошентип кийин ошону көрүп, башка жашоону көрүп, анан адам өзгөрөт экен да. Ошондон армияга бардым, келип анан армиядан келип окудум. Мен тиги жаңы келгенде бияка тапшыра албай калып, айылга кайра барып, анан 1 жыл кой бактым. Чабанга жардамчы болуп анан иштедим. 1 жыл кой бактым тоонун башында. Андан кийин армияга кеттим. 2 жыл армия Чехословакия служить эттим. Анан ошол 1 жыл кой баккандан кийин, анан армияга баргандан кийин ошондо көзүм ачылды. Мен окубасам адам болбойт экенинечи. Ошону түшүндүм, мында бар сравнение да бар, билесиң да. Анан ошо менен келип армиядан келип анан кийин шаарга келип анан кийин жана даярдоо бөлүмүнө тапшырып, анан политехке кирип анан окуп ошону бүттүм. Ошо бүткүнчө деле ошо жүрдүм жапайы боюнча элечи. Себеби жерде шаардык балдарды көрөсүң, чогуу окуйсуң, анан чүнчүйсүң кадимкидей. Чүнчүйсүң. Орусчаны жакшы сүйлөй албайсың. Мындай эметесиң, икенесиң да, мындай чүнчүйсүң, өзүңдү өзүң мындай жүдөйсүң да. Ошентип отуруп анан адам болосуң да. Ошентип отуруп анан баягы жылдар адамдар менен, жакшы адамдар менен сүйлөшүп, маданияттарды үйрөнүп, баягы шаардын маданиятына адаптация болуп дегендей. Анан ошо менен ошентип адам болот экенсиң да, көрүп. Адамдар менен сүйлөшүп көрүп, мамиле кылган адамды үйрөнөсүң анан. Ушу Шоро компаниясы 30 жылдан уже 30 жылга чукулдап болуп калды калыптыр. уже. Ошондо бир бизнести курууда кыйынчылыктар болот эмеспи? Сиздерде ушу кандай кыйынчылыктар болду? Ошо кыйынчылыктарды кандай жеңе билдиңиздер? Эми кыйынчылыктар көп эле болду да. Биз тиги Шорону мындай биринчи көчөгө алып чыктык да. Шаар баягы базардан баштадык. Анан кийин ары кайсы жанагы чоң мекемелердин астына сата баштадык, остановкаларга сата баштадык, жана перекресткке сата баштадык. Элдер таң калбады. Бул канайсы, бул эмне болгон напиток, буну ким ичет дегендей ушундай болчу. Бул эл үчүн аябай күтүүсүз окуя болду да. Ушу кыргыздын ушул максымысы, жармасы, бозосу көчөдөн сатылат деген бул кандай ушундук деп элдер таң калды башында. Милициялар да түшүнбөй башында. Жапкыла кеткиле болбойт жерге сатканга деп ушуга чейин бардык да. Канча уруштук, канча талаштык. Ошентип отуруп анан кийин бир 2-3 жылдан анан көнүштү. 2-3 жыл, даже 5 жылдан кийин көнүп калышты. Анан шаарда уже Шоро турмайынча бул өзүнчө бул кызыктай көрүнүш болду да. Анан кийин өздөрү анан чалып, тиги налоговыйдан чалат, таможнядан чалат, максымыңарды биздин жаныбызга алып келип коюп бергиле. Вуздардын жанына ошол. Азыр эми биз мына максымдар биздин торговый-точка турбаган жер жок. Элдин баары көнүп калган. Өндүрүш кандай башталып калган ошондо? Эми өндүрүштү кичинекей бир үйдөн эле башталган. Башында тиги биз тетиги Арашандан үй алдык. Биз 85-чи идея келди да. 85-чи идея келип анан эми үйүбүз жок болсо, заводубуз жок болсо, фабрикабыз жок болсо, анан ар кайсы жерде квартирада жүрсөң, анан кой деп анан тет Арашандан барып бир частный үй алдык. Бир 15 соток жери менен частный бир эле комната үй алдык. Анан огороду кенен экен, ошол жерден жасап бышырабыз деп апабызды айылга барып анан кийин бир апа көчөлүдөн апабызды биз 2 жыл көчүрө албай жүрдүк. Алдап. Акыл болбойт. Эми максымыңарды имичпегиле балдарым. Максым сатчы эмес эле кыргыздар депчи. Анан ошентип анан 87-жылы апабызды көчүрүп келдик. Көчүрүп келип, мал салы менен келип бияка. Анан ошо менен анан 92-жылы баштадык. Анан кантип башташ керек? Анан жанагы разрешение керек да. Санэпидстанциядан разрешение керек, сертификат керек. Анан эмне кылабыз деп анан могуреки Восточный промзонада бир тиги научно-исследовательский институттун столовойун арендага алдык. Договор түзүп арендага алып, анын столовойдун ичи баягы бүт бар да, вентиляциясы бар, канализациясы бар, суусу бар, бүт баягы жалтырап турат да, кафель менен салынган. Анан санэпидстанция келип анан көрүп анан жакшы жер экен деп анан бизге кол коюп берди. Эми алар деле түшүнбөйт да, ал жерде жанагы ал кафеде
тиги бир 20-30 кишиге борщ бышыргандан башка жарабайт алчы. А шоро бышырыш үчүн казандар керек да чоң. Анда эле түшүнбөйт алар, кол коюп берип койду. Ошо менен анан баягы кафени жаптым да, анан кийин үйгө барып анан кадимкилер күрөк менен жерди казып, кемеге бир казанды жерге казып эле 3 ташты коюп эле анан кийин көң менен анан бышырып анан бир казанды бышырдык. Бышырып анан түн менен ачтып, суббота күнү эле эртеси тиги Тордой базары ачылып калган ошол жылдары, 92-жылдары. Анан бир фляга жүктөп алып, бир жаман машинабыз бар эле, Жигули. Тарпы чыккан аварийный машина эле, ошону эптеп оңдоп алганбыз Табылбай экем экөөбүз. Анан племянник моторду үчөөбүз барып анан ошол жерге барып анан сата баштадык. Кадимки эле флягтан эле жанагы черпак менен эле, анан мындай тиги граненый стакан менен монтип аралаштырып эле сата баштадык. Ысык күндө аны ысып кетпедиби? Жок, кандай ысыт, муздаттык да эми. Свежий алып бардык да. Свежий алып бардык, анда муздата турган деле, муздаткан деле тиги ойдо жок. Ачыган боюнча алып барып анан кийин комнатанын температурадан ачып эле барды. Анан кийин аралаштырып эле граненый кружка менен эле анан сата баштадык. Табалбай экен болсо баягы тиги турду кайтарып, баягы көзөмөл кылыпчы. Анан иним болсо отуруп сатып атат. А мен болсо тиги жана бир чака менен суу ташып, баягы столдун астына келип анан кружканы жууп берип атам кол менен. Анан бир-эки жууганда эле чакага салганда эле балжырап эле баягы кружка кайра жарым болуп калат. Анан очурет. 2-3 кружка эле бар болгону. Очурет элдер. Анан биз жууп атабыз, кое тур таза элсен, элдер айтат, байке кыргыздар жуубай эле иче берген, жөн эле куя бериңчи дейт. Очурет мен элдер аябай тытып атат менде. Анан ошентон бир фляг сатып ийдик бир 2 сааттын ичинде эле. Ошо боюнча анан сүйүнгөн боюнча үйгө бардык. Анан сразу кайра жазадык. Жазап түнү менен муздатып ачытып, эртеси кайра алып бардык 2 флягды. Эртеси 2 флягда сатып ийдик. Ошентип анан кийин анан башталганда. Көбөйдү. Азыр элестетип кеттим, азыркы учурдагы шоронун деңгээли мен ошондобочу мындай. Аябай сыймыктанып кеттим сиздер үчүн. Анан ошол кездеги адамдардын да аң сезими, пейили башка болчу. Азыр ошентип чакага салып сатсак, сразу соц тармактарга болбойт да. Жанагы антиреклама кылып ийишмек да. Ошо дем. Адамдардын. Ошо дем. Ошон үчүн аң сезим, маданият, адам баласы өсүгөт деген ушундай өнүгөт деген астыга жылыш керек да. Бирок өнүгүү менен адамдын бир ток пейил ушундай эмелери калыш керек да. Биз кичине пейилибиз бузулуп баратат го анда. Эми сервис деген өсүш керек. Сервис, услуга, условия, жанагы обслуживание деген өсүш керек да. Бирок максым ошол боюнча келатат да, биздин улуттук тамагыбызда. Негизги маңызы максым калды да. Бирок максым жөн турбай өнүгүп келатат. Башында жанагы мен балжыраган стаканга куюп, кружкага куюп, монтип, черпак менен куюп мынтип, ушундай тиги антисанитария кылып сатсам, элдер ошондо ичкен, а бүгүнкү күндө антип бере албайбыз, ал возврат. Тиги эски прошлое деген сөз да. Биз ошон үчүн адам баласы астыга өсүш керек деген. Бизнес ушинтип өнүгөт да. Келечекте шоронун да кандай пландары бар агай? Пландар биз башка өлкөлөргө чыксак деген пландар бар. Азыркы учурда кайсы мамлекеттерде? Азыркы учурда ушул Өзбекстан, анан Россияга чыксак деген пландар бар. Ошого даярданып атабыз. Көп жумуштар бар, даярданыш керек. Агай, андан башка, шородон башка сиз бир уникалдуу эс алуучу жайын ачтыңыз, Кара булак. Анын ичинде Ыштык Мончо деген сонун мончоңуз бар. Ошонун тарыхы тууралуу, артыкчылык тууралуу айтып берсеңиз. Мен бул эко резорт Кара булак деп, Бишкектен бир 20 километр, 20-25 километр аралыкта турган, тоонун арасында турган бир кооз жерди алгам. Мен 2003-жылы. Кооз жерде аябай. Анан жол салдым, свет алып бардым. Ошону 2003-жылы алып 11 жыл бакыт диктим. Ошол жерди гүлдөтөйүн депчи. Анан кийин ушу бюджет мамлекет тиякты кыдырып жүрүп, эмне кылсам болот деп башында түшүнбөй жүрдүм эле. Анан кийин мындай видение пайда болду да. Ушуну экорезорт кылайын, ушундай кылайын деп андан кийин жерде этно стиль менен коттедждерди салдым. Жалаң таш менен, ылай менен, жыгач, анан айнек менен, айнектен стекло
современный кылып, бүт ичинин баарын условия комфорт кылып, бирок этно стилде ичинде. Мен кыргыздын жанагы духун, жытын, рухун жоготкон жокмун да. Ошонун баарын сактап калдым. Эми биздин бул негизги миссиябыз ошо да. Шоро миссиясы. То есть пропаганда здорового образа жизни, возрождая традиции наших предков и здоровый образ жизни. Пропаганда кылып, в виде напитки, в виде вот мондай супара биздин ошондон кийин тиги Карабулак. Ошону куруп анан конференция салдым. Аерге мен сразу очной сооружение койдум. Очной сооружение бул жанагы тазалык темасы, экология, жаратылышты сактоо. Ушунун баары биздин эми жанагы миссияга карайт да. Ошо миссияга жараша биздин ушул баскан турганыбыз ушундай болот да. Анан ресторан салдым тоже этно стилде. Анан ошо мончо жак жетпей атты да. Анан мончону өзүбүз табылды көз бала кезде мончону бияка шаарга келгенде ошо мончону жакшы көрүп любительбиз да. Анан ошо биз өзүбүз көнүп калган жанагы орус мончосун, жанагы тиги фин мончосун, анан түрктөрдүн хамамын салгым келген жок принципиально. Анан кыргыз кантип жуунган деген маселе мен аябай жүрөктө өйтчү да. Кыргыз мончосу болгонбу, болгон эмеспи деген. Бирок ата-бабабыз эми таанып калбаптыр эчтеке жок тарыхта. Тарыхчылар менен да сүйлөштүм ай. Кыргыздын мончосу болгонбу? Анан манасчыларга да кайрылдым ай. Манасчылар айткылачы ушу, манас атабыздын бир элге көргөзбөй жасап өзүнчө түшүп жүргөн мончосу болсо айтып койгулачы. Мен ошону ошентип айтайын деп. Жок, деле кабар жок. Баары эле чылапчында түшү. Бүт эле баягы чылапчын баягы. Андан башка эмне эч ким билбейт да. Мен аны чылапчында түштүм деп эч ким айтпайт да. А биз мен айтып атам, мен чылапчынга эле түшүп жүрчүмүн. Аны уялбай эле мен айтам мен. Эми кыргыздар өзүнүн жанагындай личный жашоосунун гигиенасын эч кимге пропаганда кылган эмес да. Кыргыздар баягы баатырлыкты пропаганда кылган, айтышты, жанагындай искусствону пропаганда кылган. Бул чисто сугубо личный дело болгон да. А бирок бул баня темасы бүгүн жакшы тема болуп атпайбы? Актуалдуу. Актуалдуу болуп атпайбы? Ал жөнүндө айтса болот. Себеби бул деген ден соолукка байланыштуу, бул деген эми чоң тема да бул. Анан ойдоп анан мен ушу кыйналып жүрүп анан кийин ошондой бир мончо салдым. Ошол жанагы кыргыз мончосу болсо кантип салат эле деген суроону жооп катары мен ошол мончону бүгүн ошону. Анан бул бүгүн мончо хит сезон болуп атат. Бул уникалдуу проект болду. Эч жерде жок, дүйнө жүзүндө жок. Мен кайсы дүйнөнүн бурчуна барбайын, сразу сурайм, ай, силер мончого чөсүңөр дейм. Тээде балдар болот да, кыргыздар көп да барлык жерде. Ооба чөбүз байке дейт, алып барчы мен ошол жака. Аны мен алып барышат. Алып барса баягы орустун мончосу, же баягы фин. Же болсо баягы түрктүн мончосу хамам, ай, таң көрдүм. Анан мен эми ладно деп коем, алар түшүнбөйт мен эмнеге алып барып атканымды. Анан ошо менен мен ушуну жасап алдым. Мен муну кыргыздын жашоо образына такап туруп эле ошол кыргыздын жашоо образынан мен алыс кеткен жокмун. Эми буга 6 медаль бүтүп, же бир 2 институтта 2 медаль алып деле кереги жок бугачы. Бул жөнөкөй эле эми бул жерде жанагы өзүмдүн каалаганымды баягы тиги творчество, жанагы предпринимательский подходду кылдым да. Сиз бир ай ошо айтат экенсиз да, бул ыштык мончо дененин кирин кетирген эмес, жан дүйнөнүн кирин кетирчү мончо деп коет. Анан мен айтам, эми тиги көп кишилер келет да мага. Анан мен айтам, бул мончону силер жанагы кирибизден арылабыз деп келбегиле. Силер мындай душевный жан дүйнөңөрдөн жыргалуу үчүн келгиле. Это душевный мончо дейм да, для души. Место для души, для общения, баарлашканга сонун жер. Анан действительно тиги мончого киргенде адамдын мындай эмеси ден соолук кадимкидей оңолот да. Өзү жашарасың мындан. Мен ошо менен такай түшүп жүрбөйм. Жашартат адамды, просто жашартат да. Себеби тиги ысык 150-60 градуска чейин ысыйт. Ошондон кийин сөөккө чейин жетет да. Сөөккө чейин жетет. Сөөктөн ысыйт, анан бүт анан жанагы адамдын эмесинде, кан тамырында, сөөктөрүндө, денесинде шлак көп да, темир. Аны элдер аны чыгара албай атпайбы, кантип чыгарат? Только жанагындай жерден чыгат. Ошондо адамдар кадимкидей салат да. Обмен воздух, обмен вещества жүрөт да.
ушундай мончо. Ошону мен билишимче ушу Кара Булакка да франшизасын Франшиза. Анан муну тиги салып бер, анан тияка салыш керек, бияка салыш керек деп анан элдер кызыгып, анан мен франшиза дайындадым. Бир жылдан ашык франшизанын үстүнө иштеп, азыр ошону упаковать этип, документтер даяр. Азыр эми Ош жака кызыккандар бар. Ошко 1-2-3 куруш керек. Андете Караколго, Көлгөдө 1-2 куруш керек. Жалал Абадка бирөөнү курсак, анан ушу Кыргызстан ичинен бүтүрсөк, анан Россияга барып жайылтабыз деген ушул максат бар. Эми убакыт өзү көргөзөт. Аракет кылып атабыз. Буюрса, анан акыры сиздин социалдык тармактардан бир окуп калабыз, көрүп калабыз да. Ушу бир жаңы жашоо философиясын мындай пропагандалайсыз да. Ошонун баягы маанисин түшүндүрүп берсеңиз. Эми жаңы жашоо деген бул бүгүнкү күндө коом күтүп жүрбөйбү? Реформа, өзгөрүү. Өзгөрүүнү ар ким өзүнөн башташ керек. Антесе элдер күтүп атат да, тиги өзүн ойлой мамлекет мага эмне берет, мамлекет мени багат деген представление жашап атпайбы ушундай. Ар ким ойлошубуз керек. Мен өзүм эмне берем мамлекетке? Менин колуман эмне келет? Менин ден соолугум. Ошондон ар ким өзүнөн башташ керек. Ал эмне? Ал өзүнүн аң сезимин оңдош керек биринчи очередь. Мен киммин деген суроону бериш керек да. Менин ден соолугум кандай? Аны сен ден соолугуң жөтөлгөн, ышкырган бир жүдөгөн эме болсоң, сен мамлекетке пайдаң эмне? Ошон үчүн ар ким мындай здоровый адам болуш керек да. Ден соолугу чың, акылы тунук, аң сезими тунук, ой пикири жакшы. Адам жөнүндө кеп жүрүп атат. Ошондон адам ошондойдон түзүлөт мамлекет. Ошондойдон үй бүлө түзүлөт. Ошондойдон бир какой-то коом түзүлөт. Ошондойдон компания түзүлөт. Мисалы шоро. Ошондой таза адамдардан, ден соолугу жакшы, ой пикири таза, ниети таза, тилеги таза адамдар дан түзүлсө коом деген жаңы жашоо деген ушу да. Ошондон кийин ар ким өзү ошондон баштап анан жаңы коом түзүлөт. Эртең менен турганда бир жакшы нерседен баштап, ошо да. Бүгүн мен эмне пайда алып келем? Ооба да, анан ошон үчүн бул күнүмдүк жумуш, күндө работа над собой деп коет. Күндө өзүң үстүнө күндө иштеш керек. Биз мына бир ай орозо кармап кой, мен орозо кармагандардан сурайм да, эмнеге кармап атасың? Сен ден соолугум тазала. Анан Кудайдын астында. Ана болду, сен бир ай неметип эле, анан 11 ай кайра баягы тас кейпиңе түшөт турбайсың деп тамашалайм. Самам деле ушундай болуп атат да. А мен айтам, сизчи дейт, мен күндө кармайм дейм да. Мен күндө кармайм. Күндө ден соолугумдан. Туура тамак. Күндө ден соолугумдун үстүндө иштейм. Күндө. Вот. И Кудайдын астында күндө ойлойм. Бизде бир ай кармабадан 11 ай ууру кылып атпайбы? Туура айтасыз. Ошондой. Ошол жамыны болот, мен дейт, мен Кудайдын кишисимин, мен эмнем дейт. Самам деле тияка чыгып алып, анан кийин ал тетиңде жана жаман иштерди кылып атат. Андай тиги орозо кармаган, андай Кудайга ишенген эмне кереги бар? Это обман, самообман. Ошон үчүн мен айтам, күндө надо над собой работать. Популизм бул? Это популизм да. Жана кээ бир инсандарда барбы, бир жерде проблема өзүн алдайт. Бир ай эметип алып, анан кийин ошолор анан барып анан жанагы тиги преступниктин баары ошого барып тиги чөгүнүп атпайбы? Туура айтасыз. Кылбаганын кылып барып, анан ошол жерден Кудайдан кечирип, анан мени күнөөмдү кечир деп. Андай болбойт. Ошо мен сизди Кыргызстандын чыныгы патриоту деп эсептейм да. Анткени баардык кылган бизнесиңиз, ишиңиз бир кыргыздардын бир колоритин чагылдырып, бир кыргыздардын бир маданиятын өнүктүрүп келесиз да. Анан ушу сиздин оюңуз кандай? Азыркы учурда биздин жаш муундардын патриоттук сезими канчалык деңгээлде? Азыр адамдар мен патриотмун деп сөз менен андай какой-то популистский жолдор менен эметип атпайбы? Адамды сөзү менен эмес, кылган иши менен баалаш керек. Чуп атасызбы? Вот ошо делом надо доказывать. А дело деген жана поступок. Ошол бизде канчалык деңгээлде азыркы учурда? Азыр деген бизде мындай да, молодежьтун баары мынтип ойлойт да.
мындай маданият бар да азыр. Баары стремится быть. Налоговик болгун келет, гаишник болгусу келет, жок эле дегенде, милиция болгусу келет, прокурор болгусу келет, сот болгусу келет, таможня болгусу келет, анан дагы бир жерде аким болгусу келет, мэрия болгусу келет, анан премьер, анан президент болгусу келет. Вот что такое. Ой, качан жаратман болосуң, качан специалист аласың, качан мындай труженик болосуң, качан тетиги бир иш кылыш керек да, бир пайдалуу коомго. Анан баарыбыз тек өйдө жака чыгып кетсек, эмне кылат? Мына ушундай болуп атат да. Туура. Ушу агай, сиздин азыр Кыргызстанда атыңыз Кыргызстанга эмес, чет мамлекетке да Шоро компаниясы негиздөөчүлөрү ушу агаңыз менен бир атаңар даңкка чыкты деп эсептейм да. Ушу сиздердин ийгилигиңиздердин сыры эмнеде? Ийгиликтин сыры иштеш керек, эмгек кылыш керек, эмгек кылып и постоянно работа над собой, өзүңдүн үстүндө иштешиң керек. Вот, адал эмгек. Биздики адал эмгек, арам эмгек эмес. Бүгүн Кыргызстан бизнеси эки нерсеге бөлүнгөн. Арам эмгек жана адал эмгек. Мен ушу адал эмгектин представителимин. Арам эмгекти билесиңер өзүңөр эмне. Сизге окшогон бир аз эле аты чыккан көп инсандар көбүнчө депутаттыкка умталышат. Сиздин депутат болом деген оюңуз барбы? Жок, андай оору жок. Ал деген бизде андай жок. Мен андай максаттар жок. Ал меники эмес. Это не мое. Это для других. Түшүнүктүү. Ушу сиз келечектеги биздин жаш ишкерлерге, биздин телекөрүүчүлөргө өзүңүздүн ушундай чоң ишкер катары кандай кеңешиңизди бере аласыз? Кеңешим, мен киммин деген суроону бериш керек. Мен киммин? Мен кандай пайда келтире алам мамлекетке? Анан максат коюш керек. Жаңы жакшы намерение менен жашаш керек. Анан бир позиция болуш керек адамда. Позиция. Анан жакшы характерди формировать этиш керек. Кандай мисалы? Характер жакшы принциптердин негизинде түптөлгөн характер. Характер жанагындай артка кайтпаган, принциптерди сатпаган, принциптерди бузбаган, адамдык баалуулуктарды бузбаган, адам эмне үчүн жаралган? Для чего? Мен эмне үчүн жаралгам? Мен адаммын, менин негизги миссиям эмне? Мына ошол философияны туура түшүнүш керек да. Ошондо барып анан жаштар жакшы жолго түшөт. Агай, кызыктуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ден соолукта болуңуз. Рахмат сиздерге. Бүгүн бизде мейманда жеке ишкер, новатор Эгембердиев Жумадыл Бердигулович болду. Жумадыл агай максаттарды туура коюп, патриоттук сезимдер менен, эмгек менен көптөгөн бийиктиктерди багындырса болот экендигин тастыктап берди. Сиздер менен мен Гүлзада Болотбекова болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.